Кара Суу районунда баасы 320 миллион сомду түзгөн 127 гектар жер мамлекетке кайтарылды. Маалыматка ылайык, Ош облусунун Кара Суу райондук прокуратурасы тарабынан жер мыйзамдарынын аткарылышы боюнча текшерүү жүргүзүлдү. Текшерүүнүн жүрүшүндө 2016 жылы Шарк айыл аймагынын Ачы массивиндеги айыл чарба багытындагы 127 гектар аянтты түзгөн жерлер райондук кадастр ишканасынын жооптуу кызматкерлери тарабынан жеке менчикке мыйзамсыз берилип кеткендиги аныкталган. Аталган факт боюнча учурунда прокуратура тарабынан кылмыш иши козголуп, жер тилкесине мыйзамсыз берилген укук күбөлөндүрүүчү жана укук тастыктоочу документтерди жараксыз деп табуу жөнүндө сотко доо арыздар келтирилип, толук канааттандырылган. Райондук көзөмөл органы тарабынан Шарк айыл өкмөтүнө прокурордук чара көрүү актысы келтирилип, анын кароонун жыйынтыгы менен баасы 320 миллион сомду түзгөн 127 гектар жер тилкеси мамлекетке кайтарылды.